Өлкө башчы Садыр Жапаров Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль Тани менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргызстанда жалпы 33.548 адам коронавируска каршы эмдөө алды. Ал ага чуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын зордукталганы аныкталды. Кыргызстанда бир суткада коронавирустун 224 жаңы учуру катталды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары Кыргыз-Катар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин жана аны бардык чөйрөдө өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги өз ара иш сапарларын уюштуруу, экономикалык жана техникалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Катар өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөрүү, ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Мындан сырткары тараптар эл аралык жана регионалдык айдыңдагы актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров Катар мамлекетинин эмирине Кыргыз элине колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, эмирди жана Катар элин алдыдагы Орозо айт майрамы менен куттуктады. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде коронавируска каршы 3577 адам эмдөө алды. Анын ичинен 384-ü экинчи доза алгандар. Ал эми өлкө боюнча 33548 адам эмдөөдөн өтсө, анын ичинен 1746 адам экинчи доза алган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Бишкекте 8040, Ошто 2909, Чүй облусунда 4098, Ош облусунда 5160, Ысык Көл облусунда 2899, Талас облусунда 1552, Нарын облусунда 1410, Жалал Абад облусунда 5980, Баткен облусунда 1500 адам эмдөө алды. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Ал ага чуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын зордукталганы аныкталды. Бул тууралуу Айзада Канатбекованын жактоочусу Нурбек Токтокунов билдирди. Бишкек шаардык милициясы Айзаданын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин тергеп бүтүп, сотко жөнөттү. Анда Замирбек Теңизбаевке адам урдоо, өлтүрүү жана зордуктоо беренелери менен айып коюлду. Ишти иликтөөдө маркум зордукталганы аныкталды. Айзада каршылык көрсөткөн. Экспертизада анын буту колдору тытылганы, көгөргөнү аныкталды, деди Токтокунов. Адвокат милиция ишти шашылыш тергеп сотко анда кайсы бир жагдайлар, маселен Айзада үзүлгөн убакыт аныкталбай калганын, ошондой эле милиция маркумду ыкчам баарлап издегени тууралуу жасалма документтерди сотко жөнөткөн материалдарга тиркеп койгонун белгиледи. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы мындай дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Окуянын чоо жайы: 27 жаштагы Айзада 5 апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада унаадан табылган. Бишкек шаардык милиция кызды урдоого шектүү алгач кызды муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып жан кыйганын билдирген. 8 апрелде Айзаданын сөөгү Балыкчы шаарында жерге берилген. Аны урдоого шектелгендердин бардыгы кармалып, СИЗО 1-ге камакка алынышкан. Кыргызстанда бир суткада коронавирустун 224 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу брифинг учурунда айтылды. Маалыматка караганда, Бишкекте 139, Чүй облусунда 63, Ош шаарында 1, Ош облусунда 2, Ысык Көл облусунда 11, Нарын облусунда 8 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 225 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак, Бишкекте 133, Ош шаарында 3, Ош облусунда 3, Чүй облусунда 58, Ысык Көл облусунда 9, Нарын облусунда 9, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 4 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 6, Ысык Көл облусунда 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1503 бейтап, амбулатордук түрдө 2295 адам дарыланууда. 1051 бейтаптын абалы орто оорундукта, 377 адамдын абалы оор жана 69 бейтап өтө оор абалда экендиги кабарланды. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 6 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруу алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4457 медицина кызматкери коронавирус жуктуруу алган. Алардын ичинен 4384 медкызматкер айыгып чыкты.
Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 96.561 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 90.146 бейтап айыгып чыкса, 1.630 адам каза болду.